Урматтуу Мухаммед Шекеевич, урматтуу өкмөт мүчөлөрү жана тиешелүү министрликтердин өкүлдөрү. Мен Кыргыз Республикасынын жөнөкөй жараны катары расмий түрдө сиздерге кайрылам, суранам. Бул жанагы жаш балдар, мектеп окуучулары башка баланы сабап атканы боюнча. Албетте, бул жалгыз гана окуя болбосо керек. Тилекке каршы Кыргызстан аймагында көп жерлерде тымызын түрдө, жашырын түрдө болуп аткан окуялар. Бул бир гана учуру видеосу түшүп калып, видеосу таркап калган учур. Бирок бул видеону колдонуп, азыркы учурда менимче жөн гана калтырбастан тез ара муну толуктуу түрдө тыкыр иликтеп, ата-энесине чейин билип, ошо балдарды уяткарып, ошол жердеги жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнүн баарын кызматтан четтетирип, катуу чараларды көрүп, тарбиялык мааниде, таалим берүү маанисинде, элге сабак кыла турган мааниде ар бир окуучу, мектеп окуучуларына бул гана аймакта эмес, башка Кыргыз Республикасынын жалпы аймагында бир сабак болчу нерсе кылыш керек. Тез ара кескин түрдө чараларды көрүш керек деп ойлойм. Себеп дегенде бул биздин келечегибиз, келечек муунубуз. Албетте, мындай окуя болуп аткан бул өтө терс гана көрүнүш эмес, бул биздин келечегибизге коркунуч. Биздин балдарыбыз кандай тарбиялат, кандай нукта өсөт. Ошондуктан муну көрсөтмө кылып кескин чараларды көрүшүбүз керек деп ойлойм.